анын адабиятка бөлүнгөн убакыты сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн ошо жалпыга белгилүү ошо адабият чөйрөсүндө дегеле кыргыз адабиятына өзүнүн улуу мурасын калтырып кеткен белгилүү акын, журналист Зайырбек Ажыматовду эскерели деп чечтик. Анткени Зайырбек энебиз 44 жашында бул ааламды таштап кетти. Бирок артында экинчи өмүрү жашап аткан кез, экинчи өмүрүм дегеним ал артына бир 4 китеп чыгарды. Дагы чыкпай жаткан бир топ эмгектери бар деп угуп жүрөбүз. Айталы жалгыздык, мелмил, үнөлүү көп жылдар, жүрөктөгү бороон деген аттуу китептери менен ушул кыргыз окурмандарына ушул кыргыз адабиятында өзүнүн салымын кошуп кетти десек, менин оюмча туура болор. Муну кийинки маектештерибиз дагы бышкыттаган отурат. Ошон үчүн студиябызга айрым ушул Зайырбек Ажыматовду жакшы билген меймандарды чакырып отурам, тааныштырып отурайын. Мына менин сол тарабымда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин проректору, филология илимдеринин доктору, профессор Садык Алахан отурат. Садык аке бул ошол Зайырбектин устаты десек да болот. Анткени өзүнүн студенти катары дагы жакшы билет, илимпоз катары да жакшы билет. Андан кийин Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы, акын. Ошол эле мезгилде ошол Зайырбек Ажыматовдун жердеши катары, ошо бирге санаалашы катары бирге жүргөн, баягы чыгармачыл адам катары бирге жүргөн санаалашы катары да айтсак болот. Нурланбек Калыбеков отурат. Андан кийин ошол Зайырбек энебиздин жакын досу, акын, Кыргыз Республикасынын Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси Элдар Аттакуровду да чакырдык. Арыбаңыздар. Эми баягы өлгөндөрдү барктама сайын кийинки муун барталбайт дегендей, ошол өзүнүн катарындагы өзүнүн муунунан суурулуп чыккан, ушу аттын кашкасындай кыргызга белгилүү болуп калган ушул чыгармачылыгы менен албетте Зайырбек Ажыматов жөнүндө буга чейин дагы бир топ сөз болду. Бирок кийинки жылдарда кыргыз адабияты эмнегедир ушул каза болгон же болбосо бул дүйнөдөн өтүп кеткен чыгармачыл адамдарга, айрыкча акын жазуучуларга өзгөчө көңүл бура албай келатабыз деген дагы пикирлер бар. Бул канчалыктан келди, эми аягөзүн жүрүшүндө айтарсыз. Садык аке, сөздүн башын өзүңүз баштап берсеңиз, анткени бул Зайырбек мына артында бир 4 китеби менен калды деп атабыз. Дагы биз билбеген кандай чыгармачылыгы бар эле? Ошо жакын билген адам катары сураган сизден. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушу өткөн пандемиянын учурунда 20-жылы биз көптөгөн асылба адамдарыбыздан ажырадык. Бул бүтүндөй дүйнөнүн башына түшкөн мүшкүл жыл болду десек болот. Анан ошол учурда биз дагы залкар адамдарыбыздан кол жууп калдык. Ошолордун бири албетте мына бүгүн сөз кылып отурган Зайырбек энебиз болду. Ошо 20-жылдын 29 апрель бул кыргыз адабияты үчүн зор жоготуу болду десек жаңылышпайбыз да. Анткени бүт кыргыз эли, бүт угармандар, окурмандары Зайырбекти жакшы көргөн, жакшы акын деген санаалаштарынын бардыгынын башына ошол 29 апрель күнү каран түшкөн деп айтсак жаңылбайбыз. Себеби мындай кабыл алуунун өзүнүн мындай бир орчундуу себеби бар. Себеби ал Зайырбектин өзүнүн таланты, элге алынгандыгы, элдин мүдөөсүн акыркы ошо 20 жылда, 25 жылда ырдап келгени болду да. Чынында баарыңыздар билесиздер, кыргыз адабиятына мындай бир муум болуп
gelişet. Uşunday bir топ menен gelgen bir salt bolup kalganday sezilet de azır oylasak. Muna 30-njy ýyldary, 20-njy ýyldary Tınıstanıp baş bolgan muğun Osmanovga çeýinkiler gelse, keyin soğuştan keyin Eraliýewler, Jusuýewler, Şükürbek Beýşenaliýewler, uşular 60-njy ýyldar bolsa baryňyzlar bilesizler, bul Umar Sultanowlar geldi, Mayrahman Abulkasymow, Joldaşbek Abdykalykow, Jola Mahmutowlar gelişdi. Turar Gojanberdiýewler. Keyin 80-njy ýyldary özünçe bir muğun. Anan şu 90-njy ýyldary biz egemendikke eýe bolgan ýyldary muna Nurlan Nimotrat uşulardyň muğunu geldi. Bular öte bir zaman almaşgan jana bloklarynday bolgan uçurda gelişdi de. Elbette blok aýtkanda bul baktyly diýip şunday zaman almaşganda gelgen, dünýäge gelgen, adabiýatga gelgen muğun bul baktyly muğun diýip. Bir anın arman gasireti de bolat da. Arman gasireti al muğun almaşkan, bir doğru almaşkan nerselerdi görüp, oşol astın üstün bolup atkan uçurlardı çıkarması menen çağıldırıp çıkarmalar arkalı. Anan eldin, oşol kıyın kıstalıştağın eldin, karmanın, kasiretin, oydu sanasın çağıldırıp berip, oşa menen özü dağı bir başkaça bir köy avalga düşkönü aytkanda, blok oşondoy muğun bolup kaldı mına. Zairbek inim, Nurlan, Mirlan, Sami Gojo uşulardın muğunu bir çınında kadimkide adabiýatdan butuna turup kalgan akınдар alapayın tapmay kalgan gezde bular uşunday bir adabiýattın eşigini atladı da. Anana jana jogorda aytkanday anın oň jagı da boldu, ters jagı da boldu. Zaman keyin gelip zaman munda bir jakşı bolup anan bular özünün ordunu taptı desek bolat da. Ayrımdar aytışat şu egemendik ýyldardan keyin adabiýat öspey kaldı, adabiýat jok bolup kaldı, çıgarmalar jok bolup kaldı dep андай emes, taptakыр андай emes. Sebebi alardı mümkünçülüğü, elge jetip mümkünçülüğü gana azaydı deşimiz gerek de. Al endi talantlar bardyk uçurda çıkem aytkanday talantlar bardyk uçurda törelet de. Al hiç kanday oğuzdu kurgak çöp menen arçıgan bolboyt da. El bolgondan keyin talantlar söz çıgat. Mına oşol 90-njy ýyldagı zaman astın üstün bolup turgan uçurda oşol 90-njy ýyldary adabiýatga gelgen muğun albatta al özünün wazipasyny atkardy desek bolat. Albatta oşol uçurda murdagy sowettik başewiktik ideologiýaga tarbiýalanyp kalgan akınдар da жазып atıştı. Oşol Sokem Soronbay Jusuýew Kurman Jannatka degen romandy çıgardı. Omar Sultanow romandarylaryny жазып atdy. Büt bardyk emgeklenip atıştı. Bir oşonda ule uçurda bizde mına Жаңы Толкун, Жаш Muğun, oşol kayra aytam, 3-4'ü anan Jırgalbek kasa bolup atyp uşul. Bular özünün izdengen bir kadamdaryny taştap, oşol uçurda adabiýattan ordun tap alıştı da. Ala ordun emne menen tabyşdy? Oşol жаңы zaman menen şakeş gelgen. Oşo жаңы zamandagy kaygı gasretdi aytkan özünçe ündörü menen tap alıştı da. Murdagılar da oşondoy bolgon. 60-njy ýyldary adabiýatga gelgen Omar Sultanowlar, Turar Gojanberdiýewler, Kosmosdurda al uçurda oşol tema, oşol nerse koğumdagy bütünde bir eň başky жаңылыk katary bolup turgan. Andan keyinkiler adamdyn içkine süňülüşdi. Oşol syýakty 90-njy ýyly adabiýatga gelgenler oşol 90-njy ýyldardagy öýde ýyldylardyň bardygyn ırdap anan keyin 10-njy ýyllara gelgende bular kadimkidey 10-15 ýyldan bular kadimkidey özünün ordun taap adabiýattan kim ekendigini dalildey alışdy da. Mana bugünkü Zakemin hazır Zakemin jana 4 kitaby algaçky 2-3 kitaby bul kadimkidey özünün adabiýatda ordun tapkan kitaplar boldu desek bolat da. Ana mına Zakemin aşar men bul жерде bir tawırlaryny alıp geldim. Bularlaryň her biri desek de bolat. Zairbek Ajimatov'dun çыныğı kalemger ekendigin, al adabiýattan özünün ordun tapkan kalemger ekendigin dalildegendirler. Mına şurada kalemge degenler turat. Düýünde ulutpuz biz. Menin babam. Mına ekinci suroonun ekinci gaýrymynda şo çygarmaçylygyna bir özgöçe toktonup berseňiz. Nurlan, mına jogorda Sadaýka jakşı nerse aýtdy. 90-njy ýyllardagy şu kalemgerlerden, jaş kalemgerlerden tobu
элге жакын болгондугун, элдин үнүн кошо ала жүргөндүгүн айттыңыз да. Ошол эки жанагы биз советтик доордо атап атабыз, андан кийин эгемет жылдары деп ошол эки доорду мындай тобоштуруп аны алып кетүү дагы анча-мынча баягы мезгилдин адамдарына мындай оңой болбос оорчук. Эми Зайырбектин ошол чыгармачылыгындагы мына биз билген мына жогоруда 4 китебин атап атабыз. Бирок ошол биз билбеген чыгармалар жөнүндө айтып берсеңиз. Эми ал кыргыз профессионал адабияты деп жүрөбүз да, фольклорду айтабыз, заманистерди айтабыз. Анан профессионал адабият эми 91-жылга чейин Кыргыз совет адабияты эле да. Кыргыз совет адабияты. Анан эгемендик келген жылдарды кандай айтабыз, эми адабиятчылар жакшы айтса керек. Эгемендик жылдарындагы адабиятты айтышыбыз керек да. Поэзия, проза, драматургиясы дегенде жалпы адабият ошол эгемендик жылдардагы ошол адабияттын мындай жүгүн көтөрүп жүргөн балдардын калемдештердин бири да Зайырбек. Анан бул эми жетим өз киндигин өзү кесеттегендей илгерки заман бөлөк эми албетте. Ал мамлекеттин колдоосу бар эле. Мамлекет өзү менеджер болуп, аларды чыгарып, колдоп, темасын берип, элге жайылтып, керек болсо сиз айткандай туура темаларына чейин берип. Анан эми азыр эгемендик жылдарга келгенде бир чети коомдук саясий турмуш кризистер, бир эмес 3 жолу революция болду, туруктуу эмес, тополоң. Анан кийин экономикалык жактан каатчылык. Анан акын ырын жазып отуруп алыш керекпи же бул жерге кирип иштеп кара жанын багыш керекпи? Социалдык жана маселелер бар да. Ушулордун бардыгы көбүнчө биздин ушу муундагы инсандардын көбүн мезгил заман жеди да, ачыгын айтыш керек. Ошо 2020-жылдары ошол февралдагы Эрнис Асек деген мыкты акын котормочубуз. Мыкты котормочу. Китеби чыга элек маселен Мастер Маргаританы Булгаковду которуп, ал дүйнөгө кириштин өзү. Ал которушту жөн коюңуз, ал дүйнөгө кириштин өзү. Ошол досубуз кетти. Анан эле Элмирбек ини досубуз кетти. Ашып кетсе бизден бир 4-5 жаш кичүү. Замандаш. Анан Зайырбек кетип калды. Ушундай бир муун. Андан кийин эле мына Бакыт деген мына Абдыразаковдун өзүңүздүн иниңиз бар эле. Ал бул мыкты акын эле. Анан Тургунбайды Тургунбай кылган ошо болуп калды кийин. Башында баягы Курбаналы Сарысеитовдун өлбөгөн жаңа жас келетте чогулткан ырын билебиз? Чыккан. Андан кийин эле бүт өмүрүн ошол Бакыт берди окшойт. Ушундай замандын оуш кыйышы, тополоң албетте сөзсүз түрдө акындын жүрөгү аркылуу өтөт. Бир эле акын эмес, жөнөкөй инсан деле бул заман эмне болот? Тополоң, ызы-чуу, туруксуздук дүйнө эмес, элдин баары тентип кетти. Анан жанагындай жана экономикалык бир каатчылык заман, ушундай бир немелер адамды стресс абалга алып келет да, сөзсүз түрдө. Мындай ушундай учурда чыгармачылык сөзсүз түрдө чыгармачыл адам ошол дүйнөнү бөлүшөт. Маселен, баягы биринчи эле Зайырдын чыгармачылыгында Жалгыздык деген китебин карасаңар, кадимкидей нукура, ички даярдыгы бар, ички даярдыгы менен даяр акын түрүндө келген, анан чебер лирика, ырларындагы музыкалуулук, өзүнүн өзү музыка. Обон сурабайт эмес, өзү обон, өзү ырдап турган бир музыкалар бар да. Ушундай бир жана обондай колдошуп 4 турuna обон чыгарыптыр. Ушундай бир өзү ырдап турган, өзү ушундай музыкалуу турган бир лирикалары да. Андан кийин ана жана мелмилдер, ана жана өлү көп жылдарга келгенде жана мен айткандай ана жанагы коом, заман, жанагы доор, коош, кыйыш, ушунун баардыгы акындын жүрөгүнө тийди да. Анан кийин жанагындай заманды, доорду анан чыгармаларында анан кийин чагылтып, ошол учурда баягы пессимист болуп чөгүп калбай, кадимкидей ошол окурманга, кыргызга дух берип турду да. Жана көтөрү башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын,
ар бир кыргыз аманатты манастын кул тукуму, хан тукуму кулга айланып калбасын деген ушундай темтек ырлар. Ошол эле учурда жанагы ата тууган жер, биринчи ырын караңыз, биринчи жыйнагындагы тууган жерим, тууган тоом, талаалар, талдарыңдай сенден өсүп көгөргөн, тамыр болуп бизге ата бабалар денелерин тереңине чөгөргөн. Кандай лирикалуулук ушул ата журт, баягы байыркы бабаларын кошуп, ата журттун улуулугун ырдап атат дагынан кайра заманга келгенде чөгүп мүңкүрөп отуруп калбай берип атат ушул. Дух берип. Ошондой учурда баягы байкашымча 30-жылдар, 20-жылдары деле адабиятта бар эле го бир Москва, Ташкент ураанын жакшы деп элден угамын дегенде баягы ураан, чакырык, билим алууга көксөгөндүк, же болбосо биз келечекте бир булуу дүйнөнү курабыз деген бир келечекти курабыз деген үмүт ишенимдер. Анан могу 2000 ошол эгемендик жылдарында көп акындарыбыз көбү пессимист болуп, жамандык гана жагын жазып отуруп алган акындар болду. Мен аттарын айтпай эле коеюн, бирок билебиз го көп эле. Ой, заман өлдү, заман мындай болду, заман тигиндей болду. Зайырбек анткен жок. Ошол эле заманды ырдады, анын кемчилигин жанагы экономикаңда, саясатыңдагы бардыгы нөл экендигин айткан ырдады, бирок ошол учурда дух берип атты да. Алдыга умтулган бир адамга бир мындай азыр мода болуп кетти го, бир эмне деп коет, бир адабияттар пайда болду го, бир адамга эме берген, мотивация берген сыяктуу. Ошол сыяктуу поэзияда кадимкиде окурманга мотивация берип турду да. Мына ушул Зайырбектин жанагы мекенчилдиги ушул жерден көрүнөт да. Даана мекенчилдиги. Анан ошол эле мезгилде адабият деген бул чоң куралды. Ооба. Элдин айрыкча кийинки өсүп келаткан муундун бир руханий дүйнөсүн багыттоо, аларга дем күч берүү. Мына азыркы жогоруда айтып аткан улуттук маанайда ошо жанагы биз жакшы сөз көтөрүлдү жана башындачы. Биз өзүң жакшы маселени айттың да, советтик адабият, анан биз эми азыр улуттук адабият болуп калдык да. Бирок улуттук адабият болду, боло элекпи деген ал өзүнчө чоң тема. Эми жана Садык агай туура айтты да. Азыр Оосту куу чөп менен айырышпаш керек. Азыркы замандын жазуучулары баатыр жазуучулар. Ким канчалык деңгээлде өзүн реализация кылып, өзүнүн ички потенциалын ачып атат, ал экинчи маселе. Бирок колуна калем кармам азыркы заманда жазып аткандын өзү, китептерин чыгарып аткандын өзү чоң маселе да. Өзү менеджер, өзү акча табат. Ооба да. Анан кийин ошол маселен ошол илгеркидей заман болгондо, маселен акын Зайырбектин поэзиясы аябай окурманга жатык. Баягы азыр бир жалпак тил менен деп деген сөз бар го. Ушундай бир элге сиңимдүү. Нукура маселен орустарда Есениндин поэзиясы ошондой. Ошол биз айтып жүргөн Байдикенин поэзиясы ошондой элге сиңип кеткен, аябай сиңип кеткен. Николай Рубцовдор. Анан кийин ошол элге сиңген, маселен казактарда Мукагали Макатаевдер ушундай элге сиңген ушундай акындарыбыз бар да. Ошол жанагындай 500 нускадан китеп чыгып атты. Мына акыркы гана Закем жанагы жүрөктөгү бороону 1000 нуска менен чыгарды. 1000 нуска менен чыгарып, эл бир жолу айтты, бир китеби чыкканына 1 ай болуп электе. Ай нуке дейт, 700 китебимди сатып жибердим дейт. Ана 700 китебим, мен Кудай бирсе кайра дагы чыгарам деп, басмаганчам чакчасын кайра бастырам деп калганда. Эми илгеркиде 5000 деп, 2000 деп, же болбосо акын жазуучулар жанагы бюро пропаганда, Горкомада жайлык бюросу эл менен аралашкан бир учур болгондо анын үстүнө заман бөлөк болуп калды. Заман деген азыр саясатчылардын заманы, молдокелердин заманы болду, же болбосо шоунун заманы болду. Ушундай учурда баягы адабий процесс жок, адабиятка жанагындай мамлекеттик жанагы камкордуктан ажырагандан кийин бул кийинки планга сүрүлүп калды дагы биздин мыкты таланттарыбыз элге жанагы Садык айткандай жакшы жетпей калып атты да. Анан ошо эми баары бир жазылган нерсе бул жерде калбайт да. Адабият деген ал кагазга түштү. Кудай буйруса мына китеби, 2 китеби ошол тандалмалар дейбизби, топтолмо бардык ошо жазган өмүр баян, өмүрүндөгү ошо 4 жыйнагынын бардыгы өзүнчө китеп болуп чыгып атат. Өзүнүн китабынын жанагы уулу Назым уулу тиги
Дубайда иштейт. Ошол өзүм камсыз кылам, атамдын китебин өзүм чыгарамын деп. Ошол өткөндө 8 умурда эле бир сыйра иреткеңиш карадык. Рахмат. Жакшы жагыңыз бар экен. Бул бир китеби. А 2 китеби чыгып атат. Анан баягы датасы көп, датасы жок күндөр деп, жылдар деп жанагы өзүнүн баягы кара сөз түрүндө ошол жазган баягы журналисттик байкоолор, ушул баягы ушундай маанайдагы немеси. Ошондо 2 китеби биригип ушул жакын арада ошол чыккан атат. Кудай буйрса 27 май туулган күнүнө чейин Кудай буйрса окурманга жетип калат. Мында жаңырлар да барбы? Жаңырлары ошол өзү чыгара албай, көз тирүүсүндө чыгара албай кеткен. Анчалык көп эмес, бирок ошол баягы жарыяланбаган ырлар деп ошол жанагы ар бир жыйнактардан котормолору, ырлар кетти да, анан ичине жарыяланбаган ырлар деп өзүнчө бөлүнгөн эмеси кошо кетип атат. Анан датасы жок күндөр деген эмеси кетип атат. Кара сөз түрүндө жазылган чыгармалар кетип атат. Кудай буйрса чыгат эми. Жакшы, мезгил баарын таразалайт. Коштоп бердиң, жакшы мындай жаңылык. Демек, Зайырбек Ажыматовдун чыгармачылыгы анын арты кура эмес экен, уланып атыптыр. Дагы жаңырлар менен толукталып атыптыр. Мунун өзү жакшы жаңылык. Эми Элдар, мына биз буга чейин көп кишилерден сурап көрдүк. Ушу Зайырбек менен ушу жакын жүргөн досторунан ким болду экен десек, ушу Элдар атта куруп деген деп айтып калышты. Анан ошон үчүн ушу студиябызга чакырып отурабыз. Анткени себеби акын менен саналаш болуп, акын бардык эле кишилер менен дос боло бербейт. Акындык жүрөк, ал таза. Ал ошол өзүнүн тандоосу да бир башкача болот бу кишилердики. Чыгармачыл адамдар ушундай да. Анан ошон үчүн ошол жакын билген адам катары. Анын ошол чыгармачылыгындагы бийик максаты эмнеле? Кандай эле? Зайырбек бардыгыбыз ошо 90-жылдардын ичинде топ болуп келдик. Мына Нукегө ошо Жазушулар союзунун алдында Баршынбек Бугубаев биздин ошо аксакалыбыз болуп калат ошодордо. Ошонун анда жаш кези Нурлан Калыбеков биздин мына 3-4 жаш өткөндөрдүн эң жакынынан бизге Нурлан Калыбеков, андан кийин эле Рыспай Изаков. Ал негизи акын болчу, кийин манасчы болуп кетти, негизи өзү түбү акын. Андан Элбирбек Иманалиев, Аделе 78, ушу бир куракта адагы акын болчу, ырлар, жакшы ырлар бар болчу. Кийин ал төкүм болуп кетти. Зайырбек Ажыматов мына менден 1 жаш улуу. Анан ошо 77 мен, анан бизден кийинки жаштар белки Мирлан Самыргалар 80-жылдар болуп кошулду, бирок ушул топ багы кырманда көгүчкөндөр дан таппай, көгүчкөндөр кырылып аткан кезде биз шаарда студент болуп тапканыбыз ыр, ошол ар бирибиз бир ыр жазсак ошон кубанышып окушуп, Зайырбектин мага жакын болгону экөөбүз сүйлөшүп эмес, экөөбүз ыр окушубуз. Жаңы чыккан ырларыбызды ар кайсы темада кызыгуу менен ар бир сөздүн кайрыктарын, техникалык афоризм, бир топ ырдын техникаларынын өзгөчөлүктөрүн биз 90-жылдары өздөштүрдүк. Аны мына Нукем калыс билет. Себеби биздин ошо кездеги Сүймөй Аксакал, Соронбай Аксакалдар, ошолор мына жаштар келаттыр, өзгөчө мотивдеги башкача жанрларды камтый алат экен, эркин жазышат экен деп. Булар албай советтик адабиятта баягы рамкадагыдан биз эркин жазып калдык да. Ошондон бизде бир адабияттан бир жаңы нук, андан бийик секириктерге ошо мүмкүнчүлүк болду да, анткени бизде цензура болгон жок да. Анан ачка жүрдүк. Биздин чындыгын айтканда 2000-жылдарда деле жыргап кеткен жокпуз. Ар күнүбүз ишибиз жок жүрдү. Зайырбек ошо балалык өткөн күндөр, кыйынчылык күндөрүн көп айтып калды. Ал эми өзүнчө мемуарда жазармын, бирок ал учурларда дагы үй бүлөдө да кыйынчылыктар болду бардыгыбыз. Ошо жылдар менен ошо бир жумушка иштеп калганда ошо каражаты менен экөөбүз унга болобу, данга болобу, күрүч болобу, май болобу бөлүшүп, анда да балдар бар, менде да бар, ошондой болуп. Ошондо Дакеге айтар элем, Зайырга айтар элем да, Зайыр бул күндөрдө өтөр. Биз эми бүгүн барактарыбыз жерде калбас. Бир доор келер, бир мезгил келер. Эсиңде болсо керек дешим. Ошо Омар Хаям деле учурунда эч ким билчү эмес. Качан 1000 жылдан кийин анын чыгармалары табылып атат.
болбой калды дегенде ошо ырларыбыз калар. Ушул акындыктан кетпей эле бир учурда айтып калчу досум, мен чарчадым баарынан. Всё. Турмуштан да чарчадым, жашоодон дагы чындык издеп, бул ырың деле эч кимге татыбайт. Ыр уккан эч ким деген ушундай мындай өтө мындай нааразы болгон учурлар болчу да. Бирок баары эле айтчу, ушу бир жакшы сөз, энергия алайын деп келдим депчи. Биз энергия зыр болчу. Эгерде биз телевиденияга тартылганы келсек, бул Жаш гвардия бульварында 10 миң 15 мүнөт болсо да убактыбыз да тар. Ыр окуша калчубуз. Жаңырың барбы, жаңырың барбы? Мындай адамга бири-бирине стимул керек да. Мындай ал моюн айтчы, муну окуйм, тигини окуйм, мындай эме уруккум келет депчи. Өзүңдүн оозуңан өзүңдүн ырларын уккан жакшы депчи. Ошентип айтышып калар элек. Мына азыр Нукемен да айтып атабыз. Өмүр, тирилик, турмуш деп жүрүп, деги бир жылда бир жолугуп, 6 айда бир жолугуп жүрүп эле ушинтип эскерүүгө түшүп калат экенбиз бири-бирибизгечи. Рахмат Элдар. Мына өтө орундуу масала айттың, анткени ошо силердин убактыңыздарда эсиңиздерде болсо керек, ушу бир нерсени эске салып атасыз. Кээде нанга кезекке жетпей калган учурлар болду да. Акчаң бар, бирок нан жок дүкөндө. Ал мезгилде жанагы буудайдан нан ун тартып ийет деген заман кийин, ошондон кийин анан пайда болду да. Ошо жатаканаларда Нукем бар, мына Рыспай бар. Жатаканаларда аралашып, бул университеттин жатаканасына, тигил университеттин жатаканасына ушу нан коюп эле, суу коюп эле, бири-бирибизге шерин уюштуруп эле, тегирмен кылып эле. Тегирмен деген маселе ошондо эле. Тегирмен деген кандай болорун мурун китептен окусак, чыныгы турмушта ошо мезгилде көрүп калбадыкпы. Эми Саадат ака, мына биз жогоруда айтып өттүк, Зайырбек Ажыматов кыргыз адабиятына өзүнүн улуу мурасын калтырып кетти деп. Демек, Зайырбек Ажыматов өзүңүз жогоруда белгилеп өттүңүз, 90-жылдары келген бир жоон топ, ошонун ичинде сурулуп чыккан азаматтардын бири эле деп, чыгармачылык боюнча. Анан Зайырбектин бул кыргыз адабиятына таштаган, кийинки өсүп келе жаткан жаш калемгерлерге кандай өзүнүн мындай чыгармачылык багыты өзгөчөлөнгөн бир багытын байкай алдыңыз? Рахмат. Ар бир акындын, жазуучунун өзүнүн бир багыты болот да, мурасы болот да. Мен бир күнү казак телевидениясынын немесин көрүп калдым, көрсөтүүсүн. Оролхан Бокеевдин, казактын чоң жазуучусу, жана Маңкырт жөнүндө жазганына 82 же 81 жылкы Казакстан азыр Казак мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушуу. Айтып атканым, ошондо бир студент суроо берди да, Макагали Макатаев жөнүндө суроо берди. Анан ошондо Оролхан Бокеев айтып атпайбы? Макагали дейт, бул өзгөчө акын. Анан биз азыр арман кылып атабыз дейт. Жаш кетип калды, эртө кайтыш болуп калды. Дагы жашаса болмок деп. Мен ойлойм дейт. Бокеев айтып атпайбы Оролхан? Мен ойлойм дейт. Демек, Макагали ушул курагында ушу 40-жыл кайтыш болгону, демек ал тиги жогору жактагы күч аны ушундай тагдырга туш кылды дейт. Тагдырды буйрутtu дейт ага дейт. Ошого чейин дейт, ошол жашына чейин, 40 жашына чейин ал берерин бүт берип койду десек болот дейт. Мынандай бир парадоксалдуу ойду айтты да. Анан мен ушуну укканда эле Закем оюма келди. 44 жаш деген эмне деген жаш, туурабы? Бирок жана айтып аткан 4 жыйнак ал Закемин ушул кийинки чыгармачылыгы кандай болушун аны бир жараткан өзү билери. Бирок ушул 4 жыйнак өзүң айткандай Зайырбектин кыргыз адабиятындагы оордун аныктады десек болот. Мундагы ырлар жана Нукем айткандай шыңгырап турат. Өзү эле оңго сурагандай, ыргакандай ырдалып турат да. Бул көрүнгөн акындын колунан келбейт. Муну үчүн өзүнчө талант керек. Дүйнөнү ошондой кабыл алыш керек, шыңгыратып. Жан дүйнөсүндө ошондой шыңгыраган ыргак болуш керек. Анан ошентип анан жанагындай ыргагы менен кагазга түшөт. Ансыз болбойт. Ал табиятында таптакыр башкача бир дүйнөнү кабыл алган адам болуш керек. Зайырбек Закем ошондой адам болду да. Мен Закем менен көп жүрүп калдым, соңку кездерде айрыкча мына жана мен ушу жана Сарчелекке барганыбыз эч эсимден кетпейт. Экөөбүз ушу
кошо жатып, кошо туруп жүрдүк. Анан ошондо да жанагы 90-жылдарда мына баарыңардын башыңардан өткөндөрдү ал убакта биз баарыбыз мындай бир күнүмкү турмуш менен жашап калдык да. Анан айтат эле, агай дейт, сиздер билген жоксуңар дейт, биздин ошо 10-чу жатаканада нан таппай калган күндөрүбүз болуп калды дейт. Жатаканабы? Жок, ошо турмушун. Турмушта. Анан дагы бир сиздер бир сезбей калдыңыздар, биз тиешелүү деңгээлде билим ала албай калдык дейт. Биз кандайдыр бир деңгээлде курсакты тойгозуу менен аракет кылып дейт. Мен билем, мен сизге айтып берейинчи дейт, ай зака десем, мен заказ менен ырларды жазып калган күндөрүм болду агай дейт. Айрым бир ошо жаңыдан бутуна туруп келаткан олигархтар бирөөлөр аркылуу мынтип жазып берсин, тигини жазып берсин, атамдын тою болот, баранчаны жазып берсин. Ушуларды жазып бербедимби дейт. Мен бир 15-20 бир поэманын көлөмүндөгү чыгармаларым жалаң ушу буйрук менен жазылып калды дейт. Бирок ошондой болгондо дагы Закем ошону жоголуп кеткен жок. Ошол буйрук менен жазып, ошону менен гана жашап калган. Муну мен ойлодум да, Закеге айттым, ал сен андай капа болбо дедим. Эгер ал жетим мурдагы советтик мезгилде деле ошондой акындар болгон. Мисалы үчүн ошол партия эмнени айтса, ошону жазып, бирок жан дүйнөсүн сактап калган акындар болгон. Мисалы үчүн Жолон Мамутовду жана бир жыйнагын түзөрдө партия жөнүндөгүн таппай эме болушкан экен да. Планга киргизиш үчүн, китепти планга киргизиш үчүн жана СКдан бекит да. Анын 1-чи, 2-чи, 3-чү ырың сөзсүз партия оюн жөндөй экен. Көкөмдө ошондой ыр жок. Баш ошо менен башталчу эмес. Эч кандай эме кылбай ал тиги коммунисттик бийлик буйрук берсе, а бул сен кандайдыр бир өзүң ошол учурдагы талап болгон. Бирок сен нукра акындыгын ажыраган жоксуң да Закеден. Нукра акындын, нукра талант экениңди мындай бир жанагындай ырлардын көмдүк төбө астында калтырган жоксуң да. Сен ошол мелмилиң менен, өлү көп жылдарың менен кыргыз адабиятында орун алдың. Мисалы үчүн ошол өлү көп жылдарын акам айтып атпадыбы? Жыйынтыгын карабайсыңбы? Жыйынтыгын бардыгы нөл дейт азыркы заманда дейт. Ошо саясатың да нөл, жанагы жан дүйнөң да нөл, анан келечегиң нөл болуп турат деп атпайбы? Мына ошол 5-жылга чейин жазылган, 3-чү, 4-чү жылдары жазылган ырда бул. Ошондой болбоду. Ошол бар келечек нөл болгон үчүн 5-жылкы окуя болду да. Келечек нөл сезилген үчүн 10-жылкы окуя болду да. Вот акын ошону келечегин жанагы Доронбек Садырбай айткандай шоруңдагы көп экен кыргызым дегендей жан дүйнөсүнөн өткөртүп ошол келечек бизге нөл болуп турган ырдап атпайбы? Муну жөнөкөй киши ырдай албайт. Муну ошол турмуштун агымын, замандын агымын бүтүндөй жан дүйнөсү менен сезип, аны көркөм аңдап билип, аны образга айланткан деңгээлди таланты бар адам гана жаза алат да. Сезбай адабиятчы катары ушул Зайырбек Ачматовдун поэзиясындагы, ырларындагы эң өзөккү темасы, тематикасы, поэтикасы жөнүндө. Бул албетте мекен. Мекен бул ата журт. Ошол канчалык мекенчил экен, мен ошол үйүн Сарычелекке барганда анан айтып калдым, мындай элдер уктап атат эртең менен балам көз чыгып Каракамыштын көлүмүндө жүрсөк, анан Уламышты айтып берди да, мындай эмне үчүн Каракамыш деп аталып койган тигинде мындай айтып атпайбы, караңызчы дейт. Кандай бул жакта Минтеке деген аска зоо турат мындай. Караңызчы, ушундай жерде биз жүрөбүз. Анан раматылык ошондой ушул сөз оозунан чыкты да. Ушундай жерге каның тамып өлүп калсаң да мындай арман жок болсо керек агай дейт. Кой андай дедим, кой андай деп. Анан сен көп жашайсың да. Сиз жакшы нерсени эстеттиңиз. Мына ырларына баарыбыз эле карадык. Бирок ушунда эмнегедир өзүнүн өлүмүн эрте эле жазып койгонбу? Ушул эми өлүм улук. Бул түркүк эмеспиз. Ошентсе дагы бул акындын жүрөгү эмнегедир ушул өмүр менен өлүмдүн тегерегинде бир өзүнчө бир ой толго жаткандай болот. Жана акындык Озипа жөнүндөгү ыры бар. Акын не деген, акын кандай киши акын болуш керек деген. Бул кадимки жана барпынын жана ак кымкаптан тон албайм, ак күмүштөн сом албайм. Ар кимди барып бир мактап ары жогорчу боло албайм деген сыяктуу нукра акын деген бул заманды гана ырдаш керек. Ички жан дүйнөсүн ырдаш керек. Акындык Озипа бул эң бир аруу киши гана мындай сезим деген ырларын ойлорду айтканда. Демек Закем бул жагынан алганда мындай болушун
Şu ölümün özün aytkандай мүмкүн сезгендир. Жана Махагалиде айтып атпайбы Бокеев? Ошол өзүнө чектелген өмүрдүн чегин мүмкүн билгендир. Бирок ошон үчүн бүт бардыгын берип калайын дегендей азыр айтыш кыйын. Бирок ырлары, чыгармалары анын бүт мүмкүнчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде кагазга түшкөн дегендей жыйынтыкка. Ырларынан мисал үчүн мына жанагы Kalemge деген ырында окуп берейинчи мен. Шымым бар жаңы кийгенге, үйүм бар эптеп киргенге, үстүндө жаңы күрмө бар көчөдө басып жүргөнгө, алгыла барын, а бирок калемге болбойт тийгенге. Жанымды алсаң жанымды ал, жаркыган күнүм айымды ал, тим койчу мага калемди, тилимде жазар жалым бар, калемим талант ал болсо хандыктан өйдө тагым бар дейт. Мына эми мындай ырды жазыш эми азыр окурмандар өздөрү деле мына көрөрмандар көрдү го. Акындык бул хандан жогору. Акындын тагы отурган Ак үйдөгү президент так бул убактынча болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келсек болот. Бул түбөлүктүү так. Акындык тагдырга буйруган тагдыр. Акындык ошол такка көтөрүлүү ал түбөлүктүү болчу. Ал кандайдыр бир деңгээлде жана жогоруда айткандай өзүн ошол такка отурдум деген мааниде туюнган да. Ошон үчүн могу сап жазылып атат. Мына Нурлан, падыша эл деген бир ыр бар экен. Мына жогоруда өзүң жакшы козгоп кеттиң. Мындай улутчул, эми улутчул дегенде муну туура кабыл алышыбыз керек. Ошол өзүнүн элин, өзүнүн улутун сүйө албаган киши башкага деле жарытпайт да. Ушунда бир өзгөчө бир ой толгоолор. Анан ушунда жанагы турат мына падыша. Кыргыздын жанагы мына мен үчүн айтып атам, жанагы улуттук адабият деп, улуттук адабиятка биз азырынча ал өзүнчө тема, бирок убактыбыз болсо да кайрылабыз. Анан ушунда бир улуттук бир сезим. Анан кыргыздын тиги тамыры, кыргыздын тамыры кайда жаткандыгын анан өзүнчө ошол жерде бир жанагы кыргыздын бир өзүнчө биз айтып бүтө албаган оор тагдыры, оор тарыхы жаткандай көрүнөт да. Мүмкүн болсо окуп туруп анан сөз кылбайлы, Жарайт. Падыша эл. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге, аяламга тийишкен, байкуш болбо, башты төмөн ийипсен, бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын келген кеткен коногу, кыргыз кызы күндөй баркы жогору, ажигиттер мырзасыңар ар бириң, тексиз нарксыз кул жүрүштү коелу. Каршы туруп катаалдыктар ыргытса, качырып кир тарыхтарга, турмушка, бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң унутулбасын кыргызча. Бүжүрөбүй көтөр башты жаркылдап, нур чайысын жан дилиңе алтын жаап, сен падыша, падышасың эй кыргыз, атоолоруң теңир берген алтын так. Эң негизгиси адабиятта дух болуш керек да. Дух, идея, дух, драматизм, туурабы? Баарын айтабыз. Духу жок ыр жанагындай андай акындар көп эле ырларды окуйсуң, окуй албаган акындардын жөн эле бир бүжүрөгөн бир саптар же болбосо бир атайын ап келип зордоп киргизген жасалма бир немелер көп. Бул нукураба шыңгырап, анан ошол жерде мына замандын обушкышын карап отуруп, анан эл чөгүп кетти. Ушундай учурда, яны ички бугун бири-биринен чыгарып калды. Az деле соцсеттерди карагыла, бири-бирин боктогон, бири-бирин жектеген заман. Күнөөнүн бардыгын бирөөгө койгон заман азыр. Анан ушул жерден ар бир кыргыздын баласына, ар бир тиги кыргыздын кызына, жигиттерине чейин мына мурас дух берип атат да, дух берип атат. Ай, сен падыша, падышасың, эй кыргыз, атоолоруң теңир берген алтын так деп атат. Карачы, бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Бул баягы кыргыздын эпический духу да байыркы манастан келе жаткан байыркы кыргыздын духу бир
жүрүп отуруп анан бир кайнагандан анан атырылып чыккан, вулкандай атырылып чыккан илгерки баягы кыргыз дүйнөсү мына азыркы Евразия мейкиндигинде өзүнчө бир империя болуп турган учурда байыркы кыргыздын духу да мына ошол буну мындай духту эпостор айтыш керек негизи. Туура, эпикалык жанрдын стихиясын муну манастар айтса болот, эпос. А бул поэзияда, профессионал поэзияда ошол өзү чебер лирик, мен жана башында белгиледим, чебер лирик, назик, жан дүйнөсү ушундай жигит болчу, аябай назик, анан таарынчак, анан ызакор ушундай жигит болчу. Пат эле таарын менен кайра жаркылдап, назик да үлбүрөгөн. Анан лирикасын окусаң, үлбүрөп эле баягы буга караганда анча-мынча кыздар духу бийик сезилип кетчү да анча эле мен бөлбүрөбөйм, илбиребей кичине десең, кайра анан баягы акындык духу келим акын да. Акын деген жана Мукагали жана сөз болуп кетти. Чын эле акын жаныңга алайсыңбы, чыдайсыңбы көтөрүп далайсыңды, акын деген бирде чал, бирде бала, чалды сыйлап баланы карайсыңбы деген Мукагалинин ыры бар. Мен угдардым эле убагында ошол акын деген бирде мудрость аксакал болуп берет, бирде наристе болуп калат, бирде назик, буркан шаркан баягы дух. Бул демек баягы көкүрөгүндөгү дух. Жана мен жана жогоруда башында белгилегендей, жанагындай мүңкүрөп, чөгүп, шыбаган ырлар болду го. Ажы кожоңо чейин, каргаган ырларга чейин, Кудай, поэзия эч качан каргабайт. Поэзия деген ал шыбабайт, жамандабайт. Ушундай бир поэзия деген дух бериш керек. Элди алдыга сүйрөш керек, коомду. Аң сезимди астыга көтөрүш керек. Демек бул эми акын. Демек орто кылымда акынды пайгамбарга теңеч экен. Орто кылымда. Бул бекеринен эмес. Бул ушу көкүрөгүндө дух, жан. Мулан мен ушул жерден бир нерсени айткым келип атат. Бул ыр жөнүндө эмне үчүн сөз кылып атам? Себеби жанагы эмне үчүн кээде улуттук адабият деп айтып коюп атам? Себеби кийинки окуу китептери. Мына биз эми бул ырлар жерде калбаш керек. Бул ырлар ошол кийинки өсүп келе жаткан муунга жетиш керек. Ошон үчүн бул окуу китептеринде, мен орто мектептер жөнүндө айтып атам. Ошондо ошолар кириш керек да. Аны жазуучулар союзунун, жазуучулар бирлигинин тиешеси канчалык? Ой байке, жазуучулар бирлигиндейсиз. Жазуучулар бирлиги улуттук деген акай убагын статус берип, бирок коомдук уюм катары 5000ден ашык коомдук уюмдун эле бири. Биздики шуксачы. Мен келгенден бери 3 жылдан бери какшайып, мындай кылалы, тигиндей кылалы. Жазуучулар союзун сиз коюңуз. Ал коомдук уюм экен. 31 жыл болду эгемендик алганыбызга. Килейге маданият министрлигинде, мамлекеттик маданият министрлигинде адабият тууралуу бир бөлүм жок. Башкармалыкты жөн эле коелу. Мына азыр өткөндө эле сүйлөшүп чыктык, дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса май айынан баштап маданият министрлигинде адабият башкармачылыгы ачылат. Ушундай ачылып атат да. Адабият жөнүндө мамлекеттик немеде баягы бийликтин структурасында адабият жөнүндө жок эчтеке. Бул атайын улутка жасалган диверсия. Улутты кыргызды кантип талкалаш керек, жок кылыш керек. Муну адабиятынан ажыратыш керек. А ошого да болбой, багыш кыргыз баягы ички баягы протест бар да. Өмүр бою баягы Манастан ашык, 40тан ашык эпос жараткан Айтматтай, Касымбековке дөшаларды берген. Бизди улут кылган ал эч качан улут экономикасы, саясаты менен эл болбойт. Адам болбойт. Демек аракет бар экен. Духу менен. Демек аракет бар экен. Ошондуктан эми ал маданият немелерге кириш үчүн бул Садык агай айтсын, деги эле окуу программаларында жанагындай илгерки бир баягы тарпы чыгып бүткөн. Аны айтасыз, жаш акындар деп жогорку окуу жайларында программада же мектеп программасында билбейт экем, Шайлыбек Дүйшеевди жаш акын деп киргизип жүрүшүптүр. Аны эмнесин айтат 70ке чыгып калган аксан. Демек жаңылап туруш керек да. Жаңылаш керек. Анын үчүн билим берүү академиясы эрети менен сөз кылабыз. Ооба. Мен эми урунту келип калгандан кайрыгас кайрылууга туура келди. Эми Элдар, мына ошол мен жогоруда суроо бердим, аягына ошо чыга албай калдым көрүнөт. Биз ошол акындын үмүт тилегин, ошо максаты кандай эле? Өзү мына эң жакын сырдаш, замандаш досу катары берип атам да. Анын дагы кандай максаттары бар эле? Жок, ошону бир ортого салып берсеңиз. Жана ыры окуш элек деп атасың.
мисалы азыр Падышелди Нукем окуп кетти. Бул Падышел окуганда, жазып атканда да мен жанымда болчумун. Бул жанагы биздин Мен Кыргызстаным деген да бар экен, жакшы. Китапканада, Баялиновда, балдар китапканасында 11-жылы жазган. Ошондо мунун Падышел эмес, ошо аты чыга элек болчу, бирок саптарын баарын жазып, биз ушу кыска эле убакыттын ичинде жана фуршетке чыгып эле таппай калдым. Анан каяктасын десем, өзүнчө жерде ошо жазып атам, азыр бир 5-10 мүнөт күтө турду. Анан ошо фуршет киргенче күтүп отурдум. Анан 3 куплет, 4 куплетин жазып, анан кийин үйдөн иштеп чыгам деди. Иштеп чыкты, бирок Падышел деп ат коюлуптур. Кийин атын Падышел коюптур. Бирок ушул ырдындагы чыгып атканда мен ушу бир Закем окуп берген ырым эле окуп берейинчи өзүм. Макул жарайт, макул. Мына кыска эле ар бирлерин баш-баштан окуп берейин. Жакшы болот. Мен тоого чыккым келип, чокусунда болуп анын түгөнбөй агып жаткан булуттарды колума туткум келип, тоого чыктым, тоолор жапыс, мен эңсеген кыялдарга, мен койгон максаттарга тоолор алсыз. Ушуларымды жакшы көрчү. Ушуну. Анан ошо жанагы эргүү болгондо дагы укчу досум, биз жашаган ушул күндөр кандай улуу, карап туруп суктанамын айланага, февралда жааган жамгыр кандай сулуу, о кудурет колдон келсе кармап туруу. Мен киммин өзүмдө айта албаймын. Пендемин бул жаралган дүйнөдөгү, жок болуп кайыр артыма кайткан чакты чечким келет. Көп сырларды түймөдөгү. Кыял менен жашатса адамзатты тиленмек анда бар өлбөгөндө. Колуман түшүп кеткен бир тамчыдан көбүрөөк жашоо мени сүргүм келет. Түбөлүк периштедей улуу көктө баарыңарды закым болуп күткүм келет деген. Ушу досум менен баягы ырган, бул баягы биздикиндей заке заман ырларына көп бурулган жок. Мисалы кийинде заман ырлар чыгып атпайбы? Бул өзү мындай терең философиялык анализ менен жүрчү да. Мындай деңгээли менен сүйлөшкөндү жакшы көрчү. Жана мен аз окудум деп атабы, ушуга ышыктандырчу. Анан дайыма бул колдоо күчү. Жок, мындай финанс колдоо эмес, бир моралдык колдоо, руханий бир жаңыланууга келчи. Ошондо баягы тең менен тезек каба менен дегенде дордоп, мурдагы менин калемдештер кичүүрөөк болуп калды, же бир топ улуу болуп калды. Өзгөчө кыска убакытта сүйлөшсөк дагы бир-бирин экиден ырлар менен чабышып кетер элек да. Ошондо эле мындай болуп, анан өмүр кыска экен, бирок баягы эрте кетти, кеч кетти деп ал өкүнбөш керек. Баарыбыз өтө турган болгон, акка бара турган болгондон кийин болгону бул өзүнүн миссиясын толук аткара албай калышы мүмкүн. Бирок артында чыга элек китептери бар. Биз баягы Куран окутуп үйгө барганда министр жанымда болчу, министрдин орун басары жанымда болчу. Алар да айтышкан чыгарып беребиз деп. Анда министр Кайрат Олжобаев болчу, Иманалиев. Анын орун басары азыркы министр болчу, зам министр тиги Жаманкулов. Анан алардын эсинде үйүндө китептери бар, чыгарып беришер, анткени сөз айтылган чыгарып беребиз деп. Эгер болбосо биз деле баягы достору деле чыгарабыз. Анткени биз замандашыбыздын өзүбүздүн доорусунун жакшы инсандар, биз жанагы Садыга айткандай, биз топ жылдыз болуп келгенбиз, Нукем баш болуп. Ошолор эми бир жылдыз учуп кетсе, калгандарыбыз деле баягы сыртта калбайбыз. Андан кийинки дагы ушул Зайырбектин дагы буйруса дагы ондор чыгат ишенем. Китептеринде дагы бир сонун мен сиздерге айта албайм, бирок дагы бир жакшы тунук тамчылар бар да, алтындай тамчылар. Анан эми акындарда ушундай. Жанагы Алыкул Осмоновду Алыкул Осмоновго таасирленип, ушундай жазган акындарыбыз болду. Ошонун таасирленүүдөн мындай бошоно албай жүргөн акындарыбыз бар. Эми бул кыргыз адабиятынын тарыхында мындай бул изилденип айтылып келет. Анан Зайырбек сөз бар кыскача. Зайырбек кайсы акынга көбүнчө? Ушул боюнча, сиздики ушул боюнча айтып калды. Ошондо бул китепти окуйбуз, тиги китепти окуш керек деп. Анан Нукем да китепти көп окуйт. Нукем да баягы ырларында өтө мындай руханий жакта, дух жагына көп ырларды окуйт. Анан көп китептерди кылат. Biz Зайырбекке сүйлөшүп калчык. Биз бирөөнү окусак эле таасирленип кетебиз. Китеп окуп эле өзүбүздүкүн жазалы депчи. Ичибизден жазалы деп. Ушундай бар болчу да.
таасирленип байкалабы чыгармачылык? Жок, ал өзүнчө ойлонуп, өзүнчө алып чыкканды карачы. Бирок баягы бирөөгө таасирленип кетпей эле. Бирөөнүн китебин алсак дагы, мисалы, мына кутуу жерде отурабыз. Закем менен окуган ырларын окушчумун, бирок китебин алып ырын окучу эмесмин, таасирленип албайм деп. Ушундай болчу да, ошо бири досуңа да таасирленип калышы мүмкүн депчи. Анан буну окудуңбу тигине жок. Ошондой окшоп калып кетпели, таасирленип кетпели деп. Зайырбекте да бир өзгөчөлүгү бар болчу. Ал укчу жактырган бир эки биздин акындардан бир эки жырды айтып берчи, бирок дайым өзүнүкүн окучу. Рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп баратат, макул кыска айтыңыз. Буларда таасир маселеси жөнүндө жана Алыкул Осмоновду айтып атпайсыңбы? 60-жылы поэзияга келген муун ошол Омар Султановду, Турар Кожомбердиев, Жолон Айлар бүтпөр. Булар ошол учурда Алыкулдун жылдызы тим асманга жанып турганда. Таасир адабиятчылар ушинтип Москвадан китептер чыгып, анан жаңы жана чынында таптакыр башкаларга окшобогон поэзия болгондо, ошондон да эми Закемдердин муунунда мына Нурландардын, Элдарлар ошол эле Султановдор, ошол эле Жоломамовдор жылдыз болуп турду да. Анан булар бир эле кишиге мындай багыт албай, ориентир албай, мыкты ырлар ар биринде көп болду. Өздөрүнүн убакыт деген ушкан баягы бизге бөлүнгөн дагы убакыт айры чыгып баратат. Эми баягы мындай орус адабиятынын таасиринде биз кыргыз адабияты болуп чыгып калдык да. Кыргыз адабияты сөзсүз түрдө орус адабияты менен тыгыз байланышта да. Ошонун сыгарында мына бул эгерде Белинский болбосо Пушкин кандай акындыгы жөнүндө биз билет да белек, билбейт да белек, Пушкин мүмкүн катардагы бир акын болуп калышы мүмкүн эле. Ошол эле сыяктуу мына Зайырбектин чыгармачылыгы дагы Кудай буйрса, мына адаби сынчылардын, адабиятчылардын талдоосуна дагы алынар. Келечекте Зайырбектин кыргыз адабиятына кошкон салымы, өзүнүн багыты, өзүнүн чыгармачылык салмагы дагы алдыда талданат. Саламатта болуңуздар.